What is up everyone? Welcome to another class. Саламатсыздарбы? Дагы бир сабакка кош келипсиздер. In this video, we're looking at past simple affirmative, okay? Regular verbs. Бул сабакта биз өткөн чак past simple туура сүйлөмдөр, терс сүйлөм эмес, туура сүйлөмдөр жана туура этиштер. Демек, туура эмес этиштер эмес да, туура этиштер. So, let's go and look at the rules. Азыр эрежесин карап көрөлү. So, the form is the same for all persons. Бул жакшы жаңылык, жакшы нерсеси. Past simple эрежесинин формасы бардык ата тоошторго же бардык адамдарга бирдей эле да. Жанагы present simple дегидей ал же мен, биз өзгөрбөйт да, мисалы үчүнчү. Бул жерде баарына эле бирдей кете берет. I danced, you danced, she danced, etc. И так далее. Мен бийледим, сен бийледиң, же сиз бийледиңиз, ал бийледи. Көрдүңөрбү? Бар жерде danced, danced, danced. Өткөн чак, past simple. Эми, we add ed to most verbs. Көпчүлүк этиштерге ed'ни эле кошуп коебуз. Мисалы үчүн watch, көрүү. Көрдүм, watched. Watched эмес, watched. We add d to verbs that end in e. E тамгасына бүткөн этиштерге d'ни эле кошуп коебуз. Мисалы үчүн dance, бийлөө. Danced, бийледим, же бийледи, же бийлешти. Danced, көбү мисалы үчүн danced деп окуйт. Жок, андай эмес. Danced, же danced эмес, danced. If the verb ends in a consonant ny, we change it to y to ied. We change the y to ied. Эгер этиш, то есть мына болжак. Эгер этиш үнсүз тамга менен y тамгасына бүтсө, то есть үнсүз тамга анан y болсо, анда биз аны ied'ге алмаштырабыз. Мындай немелер көп деле эмес. Мисалы үчүн study, окуу, studied. Try, tried. Dry, dried. Fry, fried. Көп деле эмес ал этиштерчи. Моюнка жазып койсом деле болот. Мисалы үчүн try, fry, cry. Так далее. Аз эле буларчы. Now, if the verb ends in a short vowel and a consonant, we double the consonant and add ed. Эгер этиш бир слогтон турса, мисалы үчүн мунга окшош chat. Жана кыска үн менен бүтсө, бир үндүү, бир үнсүз тамга мененчи. Анда биз акыркы тамганы, акыркы үнсүз тамганы экилик кылабыз ed кошуп коебуз. Мисалы үчүн chat, chatted, да? Дагы мисал stop, не болот? Туура. Stopped. Да? Stopped. Tip, tipped. Да? Tipped. Okay. So tip деген бул негизи 2-3 мааниси бар. Мисалы үчүн бул сөздүн tip бир капталга кыйшайып кетүү, же чай акчасын берип кетүү. Мисалы үчүн биз ресторанда отуруп, чай ичкенден кийин акчасын төлөйбүз, бирок официантка кошумча чайга акча берип коебуз. Ошону дагы to tip, чайга акча берүү. I tipped $5. Мен $5 таштап кеттим. Okay? So, булар affirmative болду, туура. Okay, so туурада биз билдик. Danced,
Watched жөн эле идилерди кошуп кете беребиз. Идилерди. Эрежелери ушулар.